Assalamu alaikum туғандар. Ниццадамын. 45 минуттық паузада. Ниццаның ең қооз жері, ес алчу жер. Деңіз. Тоо, природа. Бақта елдер жашайт. Футбольный поля, гольф ойнай тұрған. Құлжак деңіз, яхта. Американын, Европанын, Россиянын мемин деген баянда байлары, актерлору ушул жерге келип эс алат экен. Ушул жерден силерге видео тартып ушуну көргөзөйүн дедим. Деңиздин акыры көрүнбөйт, чоңдугу боюнча. Жаман чоң экен. Азыр могу жака түшүп, ылдыйга түшүп, дагын тартып көрсөтөм. Элдер бияқта ес алтат. Бияқтан шириндиктерди тамак аш алат. Мен болсо бияқка машинемди парковка кылдым. Фертранс. Ницца менен өтүп кетебиз биз Франциядан эмеге кеткенде. Италияга кеткенде 2-3 жол бар. Мөнбулан деген эме бар. Чоң туннель. Фрейжус деген чоң туннель бар. Алар жөнүндө да видео тартам, кудай буйрса. Бирок могу эмени Ницца менен өткөн жолду биз кыргыздар эме деп коебуз, суу самыр. Все повороттор, спуск, подъемдор аябай көп. Мен көргөн сулуулукту, мен көргөн нерсени сиздер да көрсүн деп видеого тартып. Сиздер колдон келсе лайк басып, комментарий калтырып, эме кылып коюңуздар. Бакта туалет, ажаткана, машина парковка кылчу жер. Элдер панорама бул жерге келип, ушу деңиз карайт, деңиз көрүп, эме кылып сүрөткө түшүп кететтер ушундай, ушул жерде. Мынакей. Бул жерден жакшы көрүнөт болуш керек. Деңиздин акыры көрүнбөйт. Ушул Италия менен Франциянын ушул жактары курорт, аябай чоң курорт. 400-500 километрдей ушинтип деңиз бойлоп кетебиз. Бактан парашюттарды минеттер. Бактан яхта, гостиница, актер, байлар. Американский, европейский, российский эмелерди көрүп калыш мүмкүн. Азыр убакыт жок. Түшүп барып видео тартканга, кудай буйрса кийинкилерде ошол жака түшүп видео тартышка аракет кылам сиздерге. Чоң рахмат.